Салам достор, кайрадан көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн биздин баарыбызды кызыктырган теманын биринде сөз кылабыз. Бул өзүбүзгө карата ишенимдин төмөндүгүн көрсөткөн 5 белги жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан комментарийге видеонун төмөн жагына кимде кайсы белги бар экенин калтырып кетсеңер эң сонун болот. Эң эле биринчи белги бул өзүңдү өзгөчө кылып көрсөтүү муктаждыгы. Болгондо дагы bir özgöçönün жеткен чегинде көрсөтүү да. Башкача айтканда, мен качан элден өзгөчөлөнүп, мен качан укмуштуу бир жана атын чыкпаса жер өрттө деп кыргыз эл айткан го. Ушундай иш аракеттерге барганда гана мени элдер байкашат, мени элдер баалашат. Ошондо гана мен кандайдыр бир баага ээ болом деген көмүскө сезимде ушундай ынаным жашап алып туруп ошол бизди башкарып атса, демек бул деген биздин ишенимдин төмөндүгүнөн кабар берет. Мындай адамдар көбүнчө перфекционист адамдар болот экен дагы. Булар мен бардыгынан мыкты болушум керек, бардыгынан идеалдуу болушум керек деген катуу талапты өздөрүнө коюшат. Анткени булар өздөрүнүн жан дүйнөсүнө өзүнө карата бир мындай таянычты сезе албагандыктан алар дайыма өзүнүн мыкты экенин, өзүнүн өзгөчө башка адамдарга окшош эмес экендигин башкалардын тастыктап турушун күтүшөт экен да, сырттан күтүшөт. Ошондо ал качан өзүн өзгөчө кылып көрсөткөндө анан сырттан ой укмуш, ой кантип эле ушинтип кылып атасың деген пикирлерди укканда гана өзүнө карата ишеним акырындык менен толукталат экен. Бирок бул жакшы эмес. Анткени биз өзүбүз эле эч кандай жер өрттөгүдөй кылыктарды кылбасак деле, атыбызды чыгара турган нерселерди кылбасак деле, биз табиятыбызда эле өзгөчө экенибизди жана эмнебиз менен өзгөчө экенибизди аңдап билип алсак, бизге антип элге далилдештин, элге мен мыктымын, мен идеалдуумун деп көрсөтүштүн кажети жок. Ал эми экинчи белгиси бул ийгиликсиздиктен бөтөнчө аябагандай коркуу. Жолум болбой калса кандай болот? Тигимитип калса кандай болот? Мындайча айтканда, эгер анын жашоосунда кандайдыр бир нерсе ал ойлогондой болбой калса, бул ал үчүн аябагандай чоң трагедия. Бул нерсе каяктан келген? Негизи эле биздеги көптөгөн комплекстер, көптөгөн биздин ишенимди төмөндөткөн нерселер бала чактан келет тилекке каршы. Мисалы, бала чагында мындай адамдар пластилинден бирдеке жасап же сүрөт тартып отурганда, ата-энелер көбүнчө мындай балдарды "Вау, сен укмуш нерсе тартып коюпсуң, вау, сен жасаган нерсе бөтөнчө сонун болуптур" деп дайыма мактоо уккан балдар. Мындайча айтканда, ата-энелер өзү бул мактаган, шыктандырган эң сонун. Бирок ата-энелер биз өзүбүз аңдабай эле балдарыбызды көбүрөөк результатка, мындай иштин процессине эмес, жасап аткан нерсенин процессине эмес, ошол иштин жыйынтыгына багыт берип салабыз да. Демек, бул адамдар көбүрөөк жыйынтык менен ооруп калган адамдар. Эгер жыйынтыгы, мен жасап аткан иштин жыйынтыгы жакшы болсо, анда мен супермин. Эгер жыйынтыгы мен күткөндөй болбой калса, анда мен эч ким эмесмин. Ошондуктан биз көбүрөөк иштин жыйынтыгына эмес, иштин процессине көңүл бурганды үйрөнүбүз. Өзүнө болгон ишеними төмөн адамдардын дагы бир белгиси бул өзүнүн ийгиликтерин, "Вау, мен ийгиликтүүмүн, мен мыктымын" деп моюнга алгандан коркушат. Булар үчүн жолу болуп калуу, же болбосо жашоосунда кандайдыр бир укмуш жетишкендиктерди булар кокустук деп кабыл алышат да. Жок, мен бул жерде эч кандай деле ролум жок, өзүнөн өзү эле болуп калды, же мага көбүрөөк чөйрөмдө ушундай адамдар болуп калгандыктан эле ушул жетишкендикке жетип отурам деген адамдарды дагы бул өзүнө болгон ишеними төмөн деп айтсак болот. Анткени булар көбүнчө өзүнүн баасын өзүнүн ичиндеги өзүнүн ою менен эмес, сырткы адамдардын айтуусу менен ченеп жүргөн адамдар. Ал эми кийинкиси дагы бир белгиси, өзүнө болгон баанын төмөн болгондугунун белгиси бул дайыма өзүн күнөөлүү сезишет. Анан күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, кечирим эле сурай беришет да. Анан бул адамдар мындайча айтканда ыңгайлуу адамдар. Башка бирөөгө ылайыкташып, башка бирөөнүн каалоосу менен жашаган адамдар. Булардын өздөрүнүн пикири жок.
өздөрүнөн керек болсо чай ичесиңби же кофе ичесиңби десе сен эмне ичесиң, же болбосо бул кийим мага жарашат бекен же жарашпайт бекен дегенде мындай элдин пикири менен жарашат десе жарашат, жарашпайт десе жарашпайт, кийбей эле коеюн деген адамдар дагы, демек ушул нерсе сизде бар болсо тилекке каршы анда өзүңүз менен иштешүүнүн бирден бир белгиси. Анан дагы мындай адамдар өзүнүн мисалы кызматынын баасын айткандан аябагандай тартынышат. Сиздин кызматыңыз канча турат же канча төлөп берели десе аябай ыңгайсыз болушат дагы. Анан кантип айтам деп көбүнчө жүрөгүңөн чыкканын бер, же болбосо жөн эле кой деп, бирок ар жагында аябагандай бир ыңгайсыз абалда болушат да. Өзүнө ишенген адамдар тарс өзүнүн баасын билет, өзү эмне каалап атканын айтат, эч кимге ыңгайлашпайт. Эгер өзүнө жакпаса, өзү башка адамдардын пикирине кошула албаса, ишенимдүү түрдө эле кечирип койгула, мен мындай ойлойм, мен муну кийгим келет, сага жакпаса мага жакты деген мындай эркиндикте жашашат да. Өзүнө болгон ишенимдин төмөндүгүнүн дагы бир белгиси бул көбүрөөк мырзаларга таандык экен да. Булар агрессивдүү эркектер. Көбүнчө биз ойлойбуз, агрессивдүү болсо, ачуусу мурдунун учунда болсо, чыныгы эркек экен деген бир туура эмес түшүнүктөрүбүз бар. Бирок булар көбүрөөк өзүнүн каалоолорун ачык айта албагандыктан, эмне каалап атканын бардыгына чыдап келгендиктен булар бир учур келеткен дагы жарылат, анан чөйрөсүндөгү адамдарга эмоционалдык жактан же болбосо денелик жактан зыянын тийгизген биздин мырзаларыбыз. Ошондуктан булар дагы бир, эгер кандайдыр бир чөйрөдө жүргөн болсок, аябай өзүң текке бер, тим эле мага таптакыр жакындап сүйлөгөнгө болбойт деп өзүн бир аябай бийик кармаган дагы мырзалар бар да. Буларды биз сыртынан карап туруп эле өзүнө болгон ишеними төмөн экен деп билсек болот. Анткени булар өздөрү кыйын болгондуктан эмес, булар көбүнчө защитный механизм деп коет да, коргонуу механизми иштейт дагы. Мага эч ким жолобосо экен, менден эч ким бир нерсени сурап жибербесе экен, менин пикиримди сурап ийбесе экен деп коркуп атып, анан ошондой түрдө текеберликтин маскасын, бет кабын кийет дагы, анан мага жолобогула. Жологон күндө дагы булар менен дароо конфликт жаралат. Анткени булардын дагы бир жолу баса белгилеп айтам, өзүнө болгон ишеними төмөн. Менче бул 5 аябагандай көп белгилери бар, бирок мен негизги 5 белгисин айтып кеттим. Эгер сиз ушул жерден өзүңүздү көргөн болсоңуз, анда тез арада өзүңүз менен иштешиңиз. Анткени эгер бул көрүнүштөр сизде кала берсе, анда көптөгөн жашоодогу жетишкендиктерден, көптөгөн жакшы чөйрөдөн чыгып каласыз, жетишкендиктерден куруп каласыз. Демек, өзүңүз менен иштешүүгө мезгил келди.